Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн Канча сом каналы Москвадагы килтейген бир цемент завод, бетон завод, шебен заводдордун бириндебиз. Бул жерде биздин кыргыз мекендештерди, именно кыргыз мекендештерди водитель кылып жумушка алат экен туугандар. Основном бул жерде миксер жана тонер айдашыңарга туура келет экен. Тонер или танер кандай туура айтылат, кыскасы өзүңөр жакшы түшүнөсүңөр туугандар. Водительский правасы менен, категориясы менен СЕ туугандар обязательно. Азыр бул жакта Шергазы деген жердешибиз бул жерде иштейт экен. Азыр барып сурап, дегеле бул жерде кантип жумуш корношот, канча айлык алат, кандай график менен иштейт, жашоо шарты кандай, ошол жөнүндө толук маалымат алып бермекчимин туугандар. Заводдун ичин биз сыра көргөзүп, кыска нуска так даана маалымат берип кетебиз буюрса туугандар. Эгерде опыты бар водительдер болсо, момундай грузовиктерди айдаганы туугандар. Ушул жерге келип, жакшы зарплаталарды алсаңар, бул жерде круглый год, круглый сутка иш бар экен. Жүргүлө анда. Шергазы менен барып таанышып, бүт маалыматтарды билип берели. Так, мынакей туугандар. Шергазы деген жердешибиз менен. Ассаламу алейкум, Шергазы. Алейкум ассалам. Денсаулыктар жакшыбы? Аллах шүкүр. Ассаламу алейкум, мекендештер. Бизге ушул заводко ушул миксерлерге водитель керек. Немесе документ боюнча перевод, паспорт, документация жагынан айтып берели. СНИЛС, ННН, ДМС, Сахарова. Болду. И, естественно, БС категория. Миксерге С категория экен, С категория. Тонерлерге Е категория. Ой, Е. Так, азыр бул жерде график работа кандай болуп атат азыр? График работа на выбор. Кандай кылып иштесе? Водитель өзүн иштейт. Кааласа 2 күн эс алсын, кааласа 4 күн эс алсын. Кааласа безыпкатма иштесин. Бирок работа, объем работа чоң. Жумуш көп. Анан бизде ондай сезон жок. Жай, кышын жайын круглый год жумуш. Так, ошондо бир ай толук иштегенде кандай зарплата алат? Бул жерде рейси 1800'дөн. 1800'дөн 1800'дөн рейсине карап, ошого карап. Түшүнүктүү. Так, основном Москва, Московский область. Дагы кайсы бир областка чейин? Жок, ушул шаардын ичинде эле. Шаардын ичинде карайсыңар миксерлер, Мынакей туугандар, шаарда миксерлер шаарда карайт экен Москва боюнча. Бул жерде айтып деп кетти, категория С менен болсо боло берет дейт. Спецтехник болгон үчүн буларга такограф керек эмес экен даже миксерлергечи. Чыктыңар айдап кете берген. Канча жылдык стажы менен керек бул жерге миксерге? Водительдер. 1 жыл болсо достаточно. 1 жыл болсо достаточно. Өзүң канчадан бери иштейсиң бул жерде? Мен 3 жыл. 3 жылдан бери. Бул заводдо былтыр ноябрдын 1-inde келдим. А так стажың 3 жыл. Стаж Миксер боюнча, ушундай грузовик боюнча. Мекендештер, силерге кайрылуу. Бул стаж менен болсо келсеңер. Желательно мындай грузовик айдагандар, анан таксиде иштегендер кереги жок да. Таксиде иштегендер келди, айдай албайт да. Бул машина көрүп турганыңардай эле кичинекей машина эмес. Көрүп өзүң көрүп турасың. Бул груженный 55-60 тонна чыгат. Буну башкарыш өтө кыйын да, бул габарит. Мындай повороттордо секин бурбаса одарылат. Ошон үчүн желательно стаж обязательно. Канча жыл болсун эми стажы? Стажы 6 ай 1 жыл болсо болот. Чтобы грузовикте отуруп мондай. Мындай самостоятельно айдап кетиш керек да. Онун жанында мен жүрө албайм, же дагы башка бирөө жүрө албайт. Менде өзүмдүн ишим бар да. Эми 1 айлык средний мындай 15 күн иштеп, 15 күн эс алса канча айлык алат бул жерде? Мен лично өзүмдүн иштеген айлыгымды айтайын, мен башканы айта албайм да. Мен 1 ай иштейм, 185 миң, 195 миң алам. Мына кеч айда 210 миң алгам. 1 айда канча күн эс алдыңар ошондо? Эс алганым жок, бул жумуш өзү выходнойдо. Бетон жеткизесиң, уктайсың, өздөрү түшүрө берет. Түшүрүп бүткөндөн кийин тык кылдатат. Накладнойду аласың, качтың. То есть техниканы башкарганды билген болсо эле, жумуштун андай деле кыйынчылыгы жок. Анын кичине талант керек. Машинанын арак-берагын өзү караганычы. Анан бул жерде атак средстволор барлыгын кылып берет. Анан дагы бир кошумчалай кетчү нерсе туугандар. Бул жерде жатакана менен да камсызланат экен.
регистрация да кылып берет экен. Регистрация кылып беребиз. Бүт бардыгы официально экен. Вовремя счет айланган, эч кандай задержка. Задержка жок. То есть мына толуктап коелу. Жигит келип жумушка орношту. Сентябрь айын толук иштеди. Октябрдын этегинде сентябрдын айлыгын алат. Түшүнүктүү. Так, ошондо бул жерде канча күн стажировка кылат келгендер эми? Более менее опыту менен келгендер. Биз ондай талап койбойбуз. Давай 3 күн стажировка кылдың, давай жумушка депчи. Ол жигит өзү стажировканы кылат. Качан көзү жетип даяр болгондо мен даярмын дейт. Биз машинаны беребиз. Пожалуйста, ишти баштай берет. Түшүнүктүү. Мынакей урматтуу мекендештер, бүт бардыгын айтып деп, Шер Газынын кайрылуусунда уктуңар, колдон келишинче опыту барлар келсеңиздер, мындай иш дагы гарантированный болот экен да, тагында. Тамак аш берилбей бул жерде? Тамак аш бар. Каалоочулар кире берет. Столовый ушул бөлүктөрдө бар. Бекерби же айлыгын эсебинен алып калабы? Жок, күнүнө 345 сомдон айлык эсебинен. Только обед. Завтрак, 3 маал тамак. 3 маал тамак 350 сом берип коет. 350 сом. Күнүнө. Мынакей туугандар, 350 сом берип койсоңор, завтрак, обед, ужиннен бери даже бул жерде берет экен. Жатакана, тамак аш, регистрация, машина менен камсыздайт, айлыгын вовремя берет. Так что өтө жакшы шанс экен туугандар. Именно могу кыргыздарга да отат бул жерге дагычы. Өзбек тууган, тажик туугандарды албай эле документация жагынан бир аз жанагынтип кыйын болгон үчүн көчөдө кармап, моинтип бетондор катып, жанагындай окуялар көп болду. Азыр барып туруп, тонер боюнча дагы маалымат берет. Жүрүңүздөр. Туугандар, могул сиздер көрүп турган булар айтмакчы танар. Танар канчалык деңгээлде габаритный экен, мо жанында турган Солярис менен салыштырып көрүп койсоңуздар болот. Скания. Бул танарлар основном бул жерде туугандар. Шебен, Песок, Москва, Московский области, Владимирскийге чейин Шебен, Песокторду алып барат экен туугандар. График работаны өзүңүздөр каалагандай кылып коюп алсаңыздар болот экен. Кааласаңызга 15, 30-15, без выходной, кыскасы каалагандай кылып график коюп алсаңыздар болот экен туугандар. Бүт азыр танар боюнча да маалыматтарды алып берем. Танар боюнча, эгерде жанагынтип жолдо жарылып, бир жери бузулуп кала турган болсо, атайын өздөрүнүн жанагындай машинеси менен немелер барып туугандар. Мастерлер барып, бүт бар жогун алмаштырып, оңдоп берип жөнөтөт экен. А эгерде бул жерде болсо, анча-мынча электричество нар жак бер жагынан болсо, биздин водительдер бекер отурган маалда барып жардам берип турат дейт туугандар. Зарплатасына келе турган болсок туугандар, вахта менен 15 сменага от дейт. 150 миңден жогору дейт. Айттым бул жерде вахта, жашоо жери, тамак ашы, кыскасы бүт бар жок регистрация документациясы менен камсыздалган. Танарга дагы ошондой эле туугандар. Бул компания почти 15 жылдан бери рынокто экен. Айткандай эле круглосуточка бул жерде иш тынбайт экен. Кааласаңыздар ночь, кааласаңыздар ден иштесеңиздер дагы болот. Эми бул танарга требованиясы туугандар. Водительдер 35 жаштан жогору, момда именно грузовик танарга опыту 5 жылдан жогору болуш керек экен туугандар. Ошону эске алып коюңуздар, ато келип алып, Нургазы дейт, жанагындай стажы жок наркы беркилер келип алып, аябай проблема болгон күндөр дагы көп болду дейт. Телефон номерин, адресин видеонун астына көргөзүп коем. Строго будний күндөрү саат 10дон кечки 6га чейин чалышсын дейт. Ошону эсиңиздерге алып койгула. Могу керектүү маалыматтарды дагы мен бегүччү строка кылып чыгарып коем туугандар. Менимче бүт бардыгын эле айтып деп түшүндүрдүм го дейм. Машинелери бүт бардыгы жаңы туугандар. Ичинде спальный менен айтты жанагынтип бетон түшүп, бетонду жүктөп аткан моменттерде Нургазы дейт кеңири спальныйында уктап, монун ичиндечи. Эс алып, ишин билген эле адам болсо бул жерде почти кыйналбайт деле дейт. Алып барып түшүрүп берет, кайра келет. Кыскасы иш ошондой экен туугандар. Ушундай туугандар. Бүгүнкү болгон видеобузду ушу менен аяктайлы. Чет жагырактан да бир көргөзүп коеюн. Танарлар канчалык деңгээлде габаритный экен. Мынакей туугандар. Айткандай эле таксисттерге бул жерге опыту жок болсо келбей эле койсун дегени, могул Солярис менен бул машинанын габаритин карап көргүлө. Эми Кыргызстанда иштеп жүрсөңөр деле, эгерде өзүңөргө уверен болсоңор, мисалы үчүн туугандар, ушунчалык уверен болсоңор, келип иштесеңиздер, пожалуйста, эгерде мурун иштеп жүрүп, кийин таксиге чыгып кетип, анан таксиде эле жүргөндөрдү бул жакка албайбыз деген тема эмес туугандар. Ушундай. Просто айтып койду да жанагынтип, новичок, таксиде жүргөндөр чалып жанагынтип убара болбой эле койгула деп. Ушундай туугандар. Эми видеодо көрүшкөнчө анда.